Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, жалпы кыргызстандыктар, саламатсыздарбы? Мен бүгүн Баткен шаарындагы Мадина шаарчасында турам. Бул Мадина шаарчасы 2021-жылы кыргыз-тажик чекарасында болгон салгылашуудан каза болгон биздин 36 жараныбызга салынган үй. Бүгүн 29 апрель дал ушул болгон окуянын болгонуна 1 жылдын жүзү болду. Бүгүн бул жерде атайын эскерүү иш-чарасы болмокчу. Сиздер бул чарасында дал ушул эскерүү иш-чарасын көрөсүздөр. Бул эскерүү иш-чарасына Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы Игарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев жана Жогорку Кеңештин депутаттары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышмакчы. Саламатсыздар, урматтуу жыйын катышуучулары, урматтуу Абдикарим Карбекович. Бүгүнкү эскерүү иш-чарасына катышуучулар бардыгыңыздарды маалым болгондой, өткөн жылдын апрель айынын аягында кыргыз-тажик чекарасында куралдуу кагылышуу орун алып 36 жараныбыз курман болгон. Өлкөбүздүн бүтүндүгү үчүн өз өмүрлөрүн жан соога кылган эл азаматтарыбыз эскерүү иш-чарасын ачык деп жарыялаймын. Бул атасын өмүрлүк жолдошун жоготкон бир туугандарыбызга көңүл айтып кайрат кылыңыздар демекчимин. Баткен облусундагы Игарым укуктуу өкүлү Алимбаев Абдикарим Карбековичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу Бишкек шаарынан келген коноктор. 2021-жылы 28, 29, 30 апрелде Баткен жергесинде биздин обласыбызда тарыхта болбогон бир терс көрүнүш болуп кетти. Бул окуяда кыргыз эли 35 эр жигитинен бир кичине кызы Мадинадан айрылды. Андан тышкары 173 биздин эр жигиттер ар даражадагы жабыркады. 140 үй толугу менен күйдү. Биздин чекарадагы жашаган элдердин үй өмелектерин, мал жандыктарын, автоунааларын урдашып кетишти. Урматтуу мекендештер, ошол учурда биздин Баткен эли өзүнүн биримдиги менен, ынтымакчылыгы менен, сабырдуулугу менен бул күндөрдү жеңди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров бул окуядан кийин ошол чекарадагы жабыркаган айылдарды толук өз көзөмөлүнө алып, калыбына келтирүү боюнча жарлыкка кол коюп, иш топ түзүп, жумушту жасай баштады. Урматтуу мекендештер, бул жумуштун натыйжасында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун демилгеси менен 140 үй толугу менен бүтүп, элдерине колдонууга берилди. Мамлекет тараптан зыян тарткан үй бүлөлөргө акчалуу жардамдар берилди. Жеке ишкерлердин зыянын көргөндөн кийин комиссия иштеп чыгып, аларга дагы акчалай бир канча жардамдарды беришти. Биздин эң көйгөйлүү, биздин эң көңүлүбүзгө катуу тийген биздин 35 эр жигитибиз жана Мадина кызыбыздын жоголгону бүгүнкү күнгө чейин ар бир кыргыз элинин жүрөгүндө турат. Өлкө башчысынын демилгеси менен 36 үй толугу менен бүтүп, ушул биздин шейит кеткен мекендештерге колдонууга берилди. Андан тышкары мамлекет тараптан дагы жөн турбай,
bularga 1 milyonluk kompensasiyalardı berip, bir kança jardamdарды berdi. Бирок biz düşünemiz, biz bilemiz, bunça jardam bul mekendештердин ордун толуктай албайт. Бүгүн ага карабастан бул жашоо экен ар тараптуу жардамдарды көрсөттүк. Мен Баткен элинин атынан, ошону менен бирге администрациянын атынан чоң ыраазычылыгымды билдирип кетем бүт кыргыз элине. Биздин Россия Федерациясында иштеп жаткан мекендештерге ошол күндөрү баары биригип ынтымакчылыкта Баткен элине жардамын аябаган жок. Ошондуктан аларга баарына дагы бир жолу ыраазычылыкты билдирип кетем. Урматтуу мекендештер, шейит кеткен мекендештердин жакын туугандары, сиздерге дагы бир жолу мен Кыргыз Республикасынын президенти Садырбекожой Жапаровдун атынан дагы бир жолу терең көңүл айтып кетем. Bunday апаат күндөр, окуялар эч качан кайталанбасын. Биздин Баткен областында дайыма тынчтык болуп, өнүгүү жолунда бололу. Жалпы биздин кыргыз элибизде ынтымакчылык болсун, биримдик болсун, bunday жаман окуялар эч качан болбосун. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Söz Kırgız Respublikası'nın Jogorku Kengешинин депутаты Ажибаев Чеңиз Ильяс Кожоевичке берилет. Рахмат. Урматтуу мекендештерим, кадырлуу халкым. Өткөн жылы апрелдин соңунда орун алган кейиштүү окуялар эстен чыгышы мүмкүн эмес. Ал эгемен тарыхыбызда эң опурталдуу күндөрдүн болуп калды. Канатташ жашаган эки элдин чек арадагы куралдуу кагылышы биз үчүн тынчтыктын канчалык зарыл экендигин даана айгинеледи. 30дан ашык жараныбыздан ажырадык. Мекенибиздин бүтүндүгү, элибиздин коопсуздугу үчүн кырчындай жаш жигиттерибиз баатырларча курман болушту. Бүгүн алардын эрдигине терең таазим этем. 200га жакын адам ар кандай жаракаттарды алган ошол кыйын күндөрдө элибиздин чечкиндүүлүгүнө, ынтымагына баарыбыз күбө болдук. Биз мындан ары да биримдикте болсок, өлкөбүздүн чек арасын кас душмандын аягына аттап өтө албайт. Кара санатай максаттар ишке ашпайт. Ал эми мамлекетибиздин жогорку жетекчилиги тарабынан көрүлүп жаткан камкордуктар Баткен облусунун, анын ичинде Баткен жана Лейлек районунун гүлдөп өнүгүшүнө кеңири жол ачып жатат деп терең ишенем. Чек аралар боюнча талаштуу маселелер тынчтык сүйлөшүүлөр жолу менен чечилерине да шек жок. Бирок биз ага чейин ар кандай провокацияларга алданбай, кызуу кандуулукка алдырбай, мамлекетибиздин ар бир карыш жерин көздүн карегиндей сактап турушубуз башкы милдетибиз. Мындан ары өткөн жылдагыдай кайгылуу окуялар эч качан кайталанбасын. Элибизге ынтымак, жерибизге тынчтык каалаймын. Рахмат барыңыздарга, көңүл бурганыңыздар үчүн. Рахмат. Söz Badena шаарчасынын тургуну Карабатоев Жалла Абазга берилет. Урматтуу агайын туугандар, апа-эжелер, карындаштар. Туп-туура 1 жыл болду. Бардыгыбыз өзүбүздүн жакындардан ажырадык. Көбү жарадар болду. Бул эми өзүбүздүн коңушу турган тажик туугандардын кылган иши болду. Эми тажик туугандардын бардыгын күнөөлөгөн да туура эмес. Анын кээ бир гана адамдар ушуну жасады. Өзлөрүнүн кызыкчылыгы үчүн. Айда жок экен. Жүрөгүбүз жараланып кала берди. Эми бир гана тилегенибиз Алла Тааладан алардын жаткан жери жаннаттан болсун. Калган
балдары, туғандары болса, аларға ұзын өмір, ошолордун жашабай калган өмүрүн гана суранабыз. Дуа кылабыз, башка айла жок. Эми ушул жерден пайдаланып айтып кетейин дегеним, азыр менден мурдакыларды айтып кетти. Кыргыз элибизге рахмат десе болот. Башыбызга ушундай чоң апаат түшүп турганда бардыгы биригип жардамын аяган жок. Бул да чоң жардам. Андан тышкары өзүбүздүн жетекчилер, президент баш болуп, облус жетекчилери, акимият тарабынан районун жетекчилери, жада калса өзүбүздүн айыл өкмөтүнүн адамдары дагы бардыгын жардамын аябады. Элибиз бар экен, жерибиз бар экен, бизди таштап коюшкан жок. Мен ушул жерде отурган туугандардын атынан ыраазычылык билдирип кетким келет. Өзүбүздүн жетекчилерге жана кыргыз элибизге. Кыргыз элибиз дегенде Кыргызстан эле эмес. Россияда иштеген, Америкада, Кореядан ушундай жардамдарды берип кат жөнөтүп турушту. Мен ошолорго аябай ыраазымын. Эми Алла Тааланын буйругу экен, жоготтук жакындарыбызды. Мындан кийингилери тынч болсун, өмүрлөрү узун болсун. Эң негизгisi элибизге тынчтык болсун. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Ya Rabbim Allah, okulan tilavatı Kur'an'ın sohbetlerine uluk Ramazan ayında turabız ya Rabbi. Uşu 36 jaranımızın ruhuna bağışladık. Құдай Таалам бұл бір туғандарымыздың жатқан жерлерін жайлы қылған, топырағын торқау қылған, имандарын бекем қылған. Allah'ım жатқан жерлерін бейіш бақтарынан қылған ya Rabbi. Қата, кемшілік, күнәларыбыз Allah'ım өзін кешірген. Арқасында қалған бала чақа, ата-ене, туғандарларын, өмірлерін ұзын, ырзықларын кең қылған. Құдай Таалам оқылған тилаваты Құр'анның урматында елімізге, жерімізге, мемлекетімізге тыныштық берген ya Rabbi. Ошонун içinde баткен жерибизди бардык жамандыктардан, кырсыктардан сактагын ya Rabbi. Құдай Таалам ушу келечекте ушу мамлекетибиз өнүп өскөн алдыңкы мамлекеттердин катарында болуусуна насип кылгын ya Rabbi. Падышаларыбызга, башчыларыбызга, жетекчилерибизге бардыгына күч кубат бергин ya Rabbi. Улук Рамазан айынын урматында ya Rabbi бардык ушул каза болгондордун жаткан жерлерин жайлуу кылгын. Амин. Аллах.